Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз журтум. Адаттагыдай эле ушу кудуреттүү улуу табылга же кыргыздын улуулугун таанытуу. Ушу 21-кылымдын сыры, ушу бир сыйкырчылык доор келгендиги, адамдын бир эволюция дагы бир өсүүсү керек экендиги, табият кызматы, аалам сыры, адамзаттын жашоого жаралуу максатын ушу 1 жыл ашыктан бери жөнөкөйлөштүрүп, колубуз жеткен ушу Манас телевидениясы аркылуу ушу Манас телевидениясы тарткан жерлерде сүйлөнүп, жөнөкөйлөштүрүлүп берилип келе жатат. Бул доордун көп сыры, кыры бар. Бул доор 21-кылым өзү касиеттүү. Ушу 21-кылымга чейин адам көптөгөн эволюция, доор системаларды басып келип, ушу доордо дагы бир ушу адамда бир өнүгүү, эволюция доору болот. Бул биздин берүү ааламдык сабак деп айтылат. Ушул адам көп жыл жашап келип, көп доорду басып келип, көп жылдык эмгектин, ошо көп жылдык эволюциянын негизинде адамдын гени жетилди, сөөгү жетилди, анатомиясы жетилди. Мисалга ушу жазда эмгек кылып, жерди чанап, байдаппы, өсүмдүк, жашылча жемиш отургузганда, күздө бир энергиясы толуп, эволюциялык жол менен айдап, козгоп, терип, тазалап, отолорун алып, дарылап дегендей, ушу сыяктуу эволюция менен адамдын гени жетилди дагы. Эми ушу 21-кылымда гени жетилгендиктен ошо арбузду пайдаланбаса же ошо помидор, огурцы жана башка өсүмдүктү пайдаланып ийбесе, ирип кеткендей же болбосо чирип кеткендей, адамдын дагы анатомиясы 21-кылымга чейин ушу эволюция, тажрыйба, практикалардын негизинде гени сөөгү өсүп жетилди. Ошондуктан рак оорулардын пайда болуп атканы, шишик, писик, жара, аты жөнү аныкталбаган оор сыркоолордун пайда болушу, айыкпас дарттардын көбөйүшүнүн баарынын себеби ошо адамдын генинин жетилгенди болуп атат. Эми ошо жетилген генди башка кызматка буйруш керек. Эгер ошо башка кызматына буйруй албаса адам, анда оору пайда болот. Мисалга биз ошо өткөндө дагы канча бир эфирде айтып өтүп атабыз, ошо анатомия илими боюнча. Анатомия ушу өсүп жетилиптир да, мисалга кыз деле гени өсүп жетилгенде, бир мезгили келгенде турмушка узаткан, мурунку эски доорубузда турмушка узатканда, бул үйдө эне болуп, баягы кыз энени карап жүргөн болсо, аякка барганда эне ордуна отуруп атат, төрөп атат, бир үй бүлөгө ок болуп атат, бир үй бүлөгө өзөк болуп атат. Ошо аял жаны арбайы ааламга барганда баланын тарбиясынан мурун дагы эрдин тарбиясына жооп берет дегендей, керек болсо ошо эрине эгиз болуп атат, эрине энергия болуп атат, эрине эне болуп калып атпайбы? Анысы кандай дагы ошол азыр дагы адамдын анатомиясы, эркекпи, аялбы, улутуна, жынысына, жашына карабай, ошо гени сөөгү жетилгендиктен, ошо жетилген генди ошол жанагы өсүмдүк сыяктуу, ошо гени жетилген эне сыяктуу башка кызматка буйруш керек. Мисалга, эгер аны аткара албаса, анда оору сыркоо болот, ууланат. Ошо ааламдык сабак убагында эң биринчиден эмне болот дегенде,
оорукчандар 100% айыгат. Рак оорусу да айыгат. Эгер ошо чоң түшүнүк менен дарыланып кетсе болот. Ошондуктан күтүп көргөн эже агайымдар бар. Эңсеп, санап, ошо мынчанчы бери ютубка чыкты эле калганы качан чыгат деп сурагандар. Ушул ааламдык сабактан энергиясы толгон, арстан алай сүйлөгөндө энергия өткөн, айыккан, өскөн, көңүлү тынчтанган, кыргыз тилин терең түшүнгөн, карапайым, касиеттүү эжеке агайын, бир туугандар бар, карындаштар, инилер дегендей. Эң биринчиден денеңиздерди бошотуп, колуңуздардан келсе ушу жөйлөнүп отуруп, керек болсо шарт болсо жатып, телефондорду такыр өчүрүп, эчтекеге алаксыбай, бул шарты. Ааламдык сабакта отуруунун шарты. Анан муну ааламдык талкуу, ошого активдүү жоопкерчилик менен катышышыңар керек. Себеби энергиялар, мына аалам ээлери жерде азыр, сиздердин тегерегиңиздерде. Мен ушу энергия өткөргөн убакта алар кызматта болот. Алар чектөөнү жаман көрөт. Рамкага түшүп алганды жаман көрөт. Техника колдонгонду жаман көрөт. Рухий өскөндү жаман көрөт. Ошондуктан денеңиздерди бош кармап, алыңыздардан келсе угуп калганга, эстеп калганга, колуңуздардан келсе кагаз ручка алып жазып калганга, болбосо болбой баратса энергия ар кандай өтөт, уктап калсаңыздар дагы мейли. Айтор энергия өтүш керек. Муну мындай жөнөкөйлөштүрүп түшүндүрсөм болот. Бала кезде бөбөктөрүбүзгө мындай, же бала кезде бизге кызамык деген чыккан. Кызамык чыкканда биз чоңоюп калып уктук, айыл жергесинде угуп жашагандыктан. Бөбөктөргө ошо кызамык чыгып келатканда кызыл винобу же босоо бере калчу. Анан ошондон кызамык сыртка жакшы чыгып кетет экен деп. Азыр да ошондой салыштырсак болот. Азыр дагы адагы бир ички энергия болуп атпайбы? Ал сыртка чыкпаса ичте жара болуп калып анан бөбөк чарчап калганда. Анткени энергиясы кичик көтөрө албайт. Ал да бир чоң тазалануу. Анысы кандай, азыр сиздердин энергия, жан бул энергия да, ошол ичте жашап атат. Эгер азыр кысыла берсең, кыжаалат боло берсең, ошо кызамык сыяктуу ичиңде шишик, писик, жара, спид, рак оору ошондон пайда болот. Эң биринчи ушу боштондукта болуңуз. Эмнеге ошо бөбөктөргө вино бергенде, босо бергенде сыртына чыгып кеткен деп мындай ааламдык мындай суроо жоопту ойлонуп көрсөм, кичик бала ал винону ичкенде денесин бошотуп уктап калат да. Босону ичкенде уктап калат. Градусу бар дейбизби? Же денени бошотуп ичүү бир нерсе барбы? Мына ошол кезде ичтеги нерсе сыртка чыгып кеткен. Анысыңарындай бул менин башыман өткөн нерсе. Эми ичпей эле чоң адам аң сезимиңиздер бар да сиздердин. Мына бизге чалганда энергия өткөрүп коесузбу деп, апам атам ооруп атты эле дегенде биринчи аң сезимин сурайбыз. Аң сезими жакшы болсо аябай жакшы таасир берет бул ааламдык энергия. Анткени сиз угуп атпайсызбы, сөз аркылуу түшүнүп анан аткарып атасыз. Аң сезими такыр өчүп калган болсо, кулак укпаса, же ошондой жин ооруга чалдыгып калган болсо, анда ушул сөз аркылуу аны алып чыкса болот. Себеби энергия иштейт. Баары бир сен сүйлөп атканда баягы дем салды дегендей жутат дагы анан ошол ордуна келет. Ошол сыңары сиздер ошол ачкыл ичип, ошо өзүн мындай тыштап коюп бөбөк анан ичиндеги нерсе сыртка чыгып кеткендей өзүңүздөрдү бош кармасаңыздар, ичтеги энергияңар сыртка чыгат. Же болбосо сиз мончого барганда ошо өзүңүздү бош кармап көрүңүзчү. Анан бош кармасаңыз ошончо тер көп чыгат. Кысылып алсаңыз анча чыкпайт. Ошол сыяктуу эле азыркы дарттын пайда болушу деле биз көзүбүз менен бул пендечилик эми жашоо экен, пендечилик түшүнүк болгон экен.
ичи тарыдыбы, көрө албас болдубу, жылтыр кызыктыбы, бирөөнүн жаман сөзүн эстеп калдыкпы, жаман кыялын көрүп калдыкпы, ошону менен кысылып алганбыз. Ошону биз бөлүп чыгара албагандыктан ошол биздин энергиябызды жеп атат, өстүрбөй атат. Ошондуктан өзүңүздү бош кармасаңыз, ушу ааламдык сабак убагында мен энергия жөнөтөм азыр сиздерге. Буту колуңуздар чымырап, уйкуңуздар келип, эстеп, бир жерлер ушу бир зыр этип, бир энергия катуу иштейт. Анан ушул улуу күчтөргө дагы өтө мүмкүнчүлүк берип, өтө тынчтыкта телефондорду такыр өчүрүп, себеби техника иштегенде телепатия иштебей калат өзү. Адамдын аң сезими, ою, жаратуучулугу иштебейт. Рухий бир түшүнүктөн чыгып, мейли 5 убакыт намазда болсоң дагы Кудай деп жүрөсүң, биз да Кудай деп жүрөбүз. Мен дагы ошол өзүмдүн билгенимде Кудайдын жаңы каалоосун айтып атам. Сиз да бир каалоосун аткарып аткандырсыз. Бирөөнүн мүнөзүнөн, бирөөнүн түшүнөн, бирөөнүн сөзүнөн сабак ал дегендей, ошо мүнөзүбүздөн, сөзүбүздөн, эми элдин суроо берген түшүнөн, коомдо болуп аткан нерседен сабак алыш керек. Ошондуктан рухий чектен чыгып, эмне кыл дейт? Илимсиз, сабатсыз, динсиз, керек болсо ошо Кудай антип коет, мынтип коет дебей, ошондой денеңди бошотуп, бир могу пендечилик рахатсыз жашоодон чыгып, анан бир улуу рахатка баат. Караңызчы, ошол чыгыңыз. Мындай энергия өтүп аткан убакта. Ошентип денеңиздерди бош кармаңыздасаңыздар, ошо энергия өтөт. Түшүнүк пайда болот. Боштукта чоң энергия жүрөт. Ошон үчүн адамзат эми боштондук үчүн күрөшөт. Боштондукта болбосо адам кысылат, оору пайда болот. Боштондукта болбосо кара куш мээси да ишке түшпөйт. Боштондук ушу өзүн бошотуу, майда анча-мынча түйшүктөрдү жыйыштыруу. Материалдык мир өзү бүттү азырчы. Материалдык мир адамзатка зыян гана алып келет. Азыр мына касиетти эмне кыйратып атат? Каражат деген түшүнүк кыйратып атат. Каражатты кубала сен, аркасынан түш, жаалат бол, уруш, согуш, дагы жый. Акыры эмнеге алып келип атат? Ал арамдыкка алып келип атат. Утурумдукка алып келип атат. Утурумдук денени ууландырып коюп атат. Анан арам ишти астанаңа жайгаштырып коюп, андан ары ажал отуна түртө салып атпайбы? Бул касиет сени өлбөстүккө алып келет, сени улуулук сыпатка алып келет. Ошондуктан көр пендечиликтен чык. Балаңды жараттыңбы, балаң баласын өзү баксын, небересин, сиздин небереңизди. Мындай асайтыңыз. Ушу кара куш мээни же психологияны дагы ордуна иштетүү үчүн ошондой энергияны жеген жерлерден адам чыгыш керек. Энергия топтоочу мына могу эфирге келиңиз. Биздин лекцияларга келиңиз, сабактарга келиңиз, талкууларга келиңиз. Ошондо сиздин энергияңыз топтолот. Мурунку жашообуз мынабу аял эркек мына сүрөтү турат. Мынабу жерде аял эркек жашообуз деп аталган экен да мурунку жашообуз. Мына аял эркекте азыр эчтеке жок, ал жашоо бүттү. Эри бардын заманы эмес, энергия алуунун заманы. Аял эркекте азыр ал жашоодо эчтеке жок. Ал жашоодо өлүм, ал жашоодо кырсык, ушак, уят, энергияны гана жеп атат. Ошондуктан урматтуу журтум, бул мен айтып аткан сөздөр сиздердин бышкан ашыңыздар, жаныңыздар. Арстан алай ушу адамзаттын бышкан ашы деп берилет. Жаны, алтын казынасы, казынамын мен сиздерге. Адамзаттын куту. Ошондуктан ушу бышкан ашты жакшылап, чайнап сиңирип алыңыздар. Ал өзүңөрдүн кара жаныңар үчүн, башыңар үчүн, таныңар үчүн. Мага эч кандай мүнөсү, плюсу жок. Менин милдетим ошо жарыялап коюу. Болгон амалымды, убактымды, сыйкырымды,
ушул ааламга, адамзатка, табиатка иштетүү менин милдетим. Биз ушу анатомия илими жөнүндө сөз кылсак, мына адамдын ушу гени жетилгенде, көп жыл эволюциядан гени жетилген турбайбы? Аны ушу жаратуучулукка гана иштетишибиз керек экен, же улуулукка иштетишибиз керек. Мисалга, Кудай ааламдан жанды эмнеге түшүрүптүр? Жер жашоосуна теңир мен жаратканды теңдеп, сактап, улап бер деп жаратыптыр. Жердин Кудайы ким? Адам. Бузса дагы, урса дагы, бузса да, талкаласа дагы өзү билет. Иритсе, чиритсе дагы. Мына жаныбыз улуу дүйнөдөн ушул жакка келиптир. Демек, чоң жан бул кызматка келиптир. Ал биз чоң жанды могу көрө албас, ичи таар, майда түшүнүккө түшүп алып туруп, байкыш жанды асайтып, кырсыктырып, акыры мынчалык бир 3 грамм кылып, же битке, же итке туштук кылып, аябалды ыйлатып, же чөпкө, же бадалбак караң. Ошону сенин жаның андан кийин ааламга барбайт деген сөз да ал. Өтө ылдый ыйлатып ийгенде, ал майда жандыкка гана жарактуу кылып анан кетирет экенбиз. Чоң жан бул дүйнөгө эмнеге келиптир? Мына караңызчы энергияларын. Мына уну. Адамдын энергиясы 4 болсо, булардыкы мына 6, арбак жашоонуку. Мына мусулмандар сүйүнүп аткандыкы 8 энергиясы. Бул нур дүйнөнүкү караңыз, чексиз. Мына нур дүйнө, ааламдык кызмат. Кудайга тетеге жетпей эле туруп калып атат азыраак. Кудайдын мына энергиясы чексиз, күнгө окшош. Арбайлардыкы андан ылдыйраак. Мына ошондой күчтүү жанды, чоң жан бияка ошо кызмат үчүн келиптир да, Кудай ошон үчүн жаратса, биз ошо көз караш менен ылдыйлатып ийдик. Демек, танды жан келип, танды кийип алып, ада чоң кызмат кылыш керек эле. Мына менин башым мисалга. Аалам байланыш, элге жеткириш, жөнөкөй иреттеп бериш, жаратуу, боек берүү, дух берүү, мына сөзүм менен энергия өткөрүү, телом менен сиздерге энергия өткөрүү, мына менин таным дагы, жаным дагы улуулук иштеп атат. Ошол сыяктуу улуулукка иштечү жанды алып келип эле биз анан майдага кетириппиз. Мына мен сиздерге улуу сөздөрдү сүйлөп атам эфирде. Отурумдук сөз айтпадым. Кайра салыштыралы. Оң сол дегенде. Мына бул мен, көк. Бул дагы бирөө кара, жердик адам. Мен улуулукту сүйлөп атам. Мен актыкты сүйлөп атам. Мен адамзатты өстүрүү үчүн сүйлөп атам, ошон үчүн кызмат кылып атам. Жердик кара адам. Кара адам эмнени сүйлөп атат? Утурумдукту, ушакты, уурулукту. Көрдүңүзбү? Демек, кайра салыштырып айтайын. Улуу кыргыз жаман сөздү оозанбайт. Жаман адам келсе, жакшы атты угузуп, уютуп алат, жаман сөздүн аягын жоюп салат. Караңыз. Ошондо оозду эмнеге бериптир? Улуулукту, жакшы атты угузуп, уютуп алуу үчүн бериптир. Улуу кыргыз жаман сөздү оозанбайт. Оозанса, куту качат. Караңызчы. Демек, жаман үчүн эмес, оозду, тилди жакшы, улуулук үчүн бериптир. Улуу кыргыз жалган сөз айтса, жакырчылык болот. Ким жалган айтат? Жан дүйнөсү жарыда адам жалган айтат. Жалган айтылган жерде жакырчылык башталат. Демек, чыныгы сөздөр, чыныгы иштер, чыныгы күчтөр менен гана кыргыз сакталат дегендей, тилди дагы чындык үчүн бериптир. Чыныгысын гана айт деп. Чыныгы сөздөрдү айт, чыныгы ишти кыл деп. Улуу кыргыз, мына санайлы. Ушак айтпаш керек. Ушак айтса, умайене жерит. Умайене бул ден соолукту карайт го, Кудай умайенемдин колу менин колум эмес дегендей. Умайененин каарына калуу бул Кудайдын каарына калуу. Карачы мына, ушак айтса, демек тилди ушак үчүн бербептир, улуулук үчүн бериптир. Ошол сыяктуу мына тил чындыкты сүйлөш керек болсо, жалганды оозго албаш керек болсо, ушакты албаш керек болсо, жаманды оозуна албаса, демек тил улуулук үчүн гана берилген турбайбы? Азыр мына могу кара адамды карап көрөлү.
99-100% сөзү утурумдук. Мына улуу кыргыздын улуу кыргыз утурумдук сөз сүйлөсө, максаты жеңил болсо, жерене жерит, сөзү жел болот. Мына качкан байлар максаты жеңил беле депутат болоюн деди, мисалы, республика партиясынан. Сөзү жалган беле, утурумдук беле, мына жерене жериди, сөзү жел болду, калп жок. Качкан эки падыша максаты жеңил беле, сөзү жел болдубу, жерене жериди. Кыргыз жергеси бул бейиш, ошол жериди. Туулган жерин топурак алтын деп коет го, туулган жери жериди. Жана башка. Жана башка байлар дагы. Кээ бири кайтыш болуп кетти. Жериди, жер үстүндө жашабай калды. Караңыз, мына утурумдук сөз болбойт экен. Улуу сөздү гана оозданыш керек турбайбы? Жамандын ордуна жакшы сөздү оозданыш керек турбайбы? Ушактын ордуна улуулукту. Мына ошентип адамдын анатомиясы улуулук үчүн гана берилиптир. Жаны дагы, оозу дагы, көзү дагы, таны дагы. Эми мына эртеден айтып атабыз, бирөөнүн сөзүнөн, бирөөнүн мүнөзүнөн, бирөөнүн түшүнөн сабак ал деп. Демек, кимдин оозунан кандай сөз чыкса, же түшүнүгү канчалык болсо, ошону сүйлөйт да. Мисалы, мейли депутатың сүйлөп атабы, премьер-министриңби, президентиңби, ал ичиндеги болгон түшүнүгүн иштеп, ошону сүйлөп, ошону менен гана күрөшүп атат, ошону аткарам депчи. Демек, сөзү аркылуу адамдын ичин билсе болот экен да. Демек, сөз жакшыны сүйлөш керек бекен, демек ар бир организм дагы жакшы иш кылыш керек жаңы доордо. Мына эки бөйрөк эмнеге ооруйт, оорубаш үчүн эмне кылыш керек дегенде кубулду ал, жанагы кыз күйөөгө тийгендей кубулду. Же пенде периштеге айлангандай кубулуш керек. Пенде башка, периште башка да. Пенденин кызматы көр болсо, периштенин кызматы көк болуп атпайбы? Көк түшүнүктө болуп атпайбы? Көктүн түйшүгүн ал улуу, тиги пас болуп атпайбы? Мына ошол сыяктуу организмибиз дагы кубулду, башка кызмат койду. Ошондо кубулуу мезгили 2000 жылдан башталды, андан мурунураак да башталды. Азыр күн өткөн сайын мына эки бөйрөк менен могу жашоого мээрим төгүп турбасаң бөйрөк ууланат болуп атат. Демек, бирөө мээрим төгүп сүйлөсө сага, демек анда анын ички жан дүйнөсүндө мээрим бар экенин оозундагы сөздөн байкасак болот, билсек болот турбайбы? Кылган мамилесинен билсек болот турбайбы? Боор оорубаш үчүн эмне кылыш керек дегенде, могу дүйнөгө, эки дүйнөгө жан киргизип, боек берип, сүйлөп турсаң, ошондо боор ууланбайт, чыныгы кызматын кылат. Демек, мына бирөө өлдүктү айтып атат, бирөө көргө даярданан айтып атат, бирөө бир утурумду кеп кылып атат. Демек, анын гени жетилбептир да. Ал пас эле бойдон экен. Ошол түшүнүгүн оозунан кылган ишинен көрсөтүп атат. Ал боек берген жок. Мына кыргыз улуу, ыйык, кыргыз дүйнөнү башкарат, адам улуу, жаныбыз периште, табият бейиш болот, адам бейиш жашоого өтөт деп айткан жок, дух берген жок, боек берген жок. Демек, бере албаса боор ууланып атат. Эң коркунучтуу ушул болуп атпайбы азыркы доордо? Биз ден соолук үчүн жашайбыз го. Мисалы, ден соолук үчүн, жашоо үчүн үй салабыз. Үшүп калбайын деп кийим кийебиз. Тамакты да ошого алабыз. Баягы энергиям түгөп калбасын деп шорпо жеп, майлуу тамак жеп, мисалга, же жеңилдетип жер жемиш жеп дегендей. Ошо таның ууланып кетип аткандан сага байлыгыңдын эмне кереги бар? Таның азыр рак болуп калып атса, сенин каражатыңдын эмне кереги бар, урматтуу улуу журт? Азыр танды сактап калыш керек болуп атпайбы? Танды, телону сактап калыш үчүн ал чоң кызматты аткарыш керек болуп атат. Чоң кызматты, кубулгандай кызматын аткара албаса, анда таң күйгөн атат. Караңызчы, мына оозундагы эле сөздөн, демек ар бир организм ошол бийик кызматты аткарыш керек. Боору тартып атпайбы, таңдын озурайын атасын тааныбадыбы деп коет го.
Караңызчы, боордо не деген башкача экинчи бир кызматы бар экен. Мына мени мисалга же сизди дагы жаңы доордо эмне кылыш керек дегенде өпкө абаны тазалап коюш керек. Абада эмне бар? Арбай бар, мазар ээси бар. Алар дагы мактоого муктаж. Алар да мээримге муктаж. Алар дагы актоого муктаж. Арбай жок дей берип, алардын духун түшүрүп салгандар бар да азыркы убакытта. Ал көрдө, анан ал эчтеке эмес деп. Арбай ааламда да. Мына макта. Аларды акта. Анысы кандай мына мен сизге сүйлөп атам, эгер арбай жок болсо. Сизге энергия өтүп атпайбы? Буту колуңуз чымырып атпайбы? Аба аркылуу кирип атпайбы? Демек эмне кызматта? Арбай, мазар ээлери мага кызматта. Эми эмнеге мындай адам гени жетилип атат? Жөн эле жашай берсе болбойбу деген суроо болушу мүмкүн. Мынабу чексиз аалам, жерге түштү. Жер адамын куткарабыз деп. Көрүнүшү арбайлардан бата чыгып атат. Ачык жагы батыш эли техника менен инопланетандарды, летающий тарелкаларды көрүп атат. Инопланетан, иностранец дегендей бөлөк планета, бийик планета ээлери жерге түштү. Алардын каалоосу өздөрүндөй болуп кетишин каалап атат адамды. Ошо улуу сыпатка түшүнүккө өтүп кетиш үчүн. Улуу сыпатка сиз өтөйүн десеңиз, сиздин көрпендечилигиңиз, көрө албастыгыңыз, жана жыйып койгонуңуз, бүгүнкү жетишпестигиңиз жеп атпайбы сизди? Ошондуктан сизге каражат керекпи же касиет керекпи? Касиет, улуулук, энергия керек. Ал абага аркылуу кирбеди ичиңизге? Эми аргасыз иштетип атпайбы? Жанагы эле кызамык деген ооруну элестетиңиз. Мындай түшүндүрмө катары айтып атам. Ошо сыяктуу эле азыр адам ооруп атат. Түнкү уйкусу качып атат. Ошондо эмне кылып кутулабыз дегенде, мынабу периштелердин, арбайлардын түшүнүүнө өтүп гана кутулабыз. Ошондо буларда тело жок, буларда чоң энергия бар. Ошол иштейт турбайбы? Мына мен сизге сүйлөп атам. Менин колум сизге барган жок да. Менин энергиям барып атат. Ошол кезде сизде лечение жүрүп атат. Анан бул жерге түшкөндөн кийин эмне кылат экен? Булар жан экен да, жан. Агарган жан. Ал адамды кийип алды. Же өстүрүп куткарат, өспөсөң өлтүрүп куткарат. Мынабу 7-чи катар ааламда адам ата обоне баштаган арбайлар жашайт экен. Адам эки дүйнөнүн ээси. Эмнеге дегенде жаны ушул дүйнөдөн келген. Кайра кайтыш болду баланчакем дейт. Адамдын ата теги ким? Адам ата обоне. Ошондуктан адам билсе эки дүйнөнүн ээси. Демек, мына жаным улуу дүйнөдөн келиптир. Мен улуу турбайбы эгер билсем? Мына ушул улуу дүйнөнүн ээси адам ата көрүнүп туруп, анан илим, баян, аян жастырды. Мына, урматтуу улуу журтум. Эмнеге азыр адамда өсүү болуш керек? Эмнеге улуулук сыпатка өтүш керек дегенде, мынабу чексиз аалам ээси адам ата көрүнүп, Кудайдан мынтип жаздыртып атат. Кудайдан адамзат үчүн илим түшөт. Сен жазасың дейт. Мына, Кудайдан адамзат үчүн. Адамзат үчүн ким жоопкер дегенде, Алланын астында адам ата обоне баштаган арбайлар жоопкер. Мына менин өсүшүмө же айылдагы тентектигиме энатам жооп берген да. Элдин арасындагы. Анысы кандай дагы азыр биз үчүн ата теги арбайлар жоопкер Алланын астында. Периштелер деп коебуз эми, агарган. Ошо аалам ак 3 дүйнө күчү жерге түштү дагы. Анан алардын укугу бар, ар кимди кийип ал үчтөөгө. Мына мени 1,5 жыл болуп калды. Адам ата караан болуп жүрсө, жарам болуп арстан алайды кийди деп байланыш берилип, ошо түшкөн аяндар мага өткөнү закон болуп, ал кезде аян жөн эле кабар болгон болсо, мына закон болуп ишке кирип атат. Адам атага ким баш ийет? Алдындагы периштелер, арбайлар баш ийет.
ошол мен энергия өткөзгөндө, мен сүйлөгөндө ошолордун сизге барып иштеп атканы ошол. Эми эмне болот бул жашоодо? Эми калган аалам күчтөрү да азыр адамзаттын ичине кирип алды, энергия катары. Эми сен өсүп кетсең, агарып кетсең, сен могу бейиш жашоо башталат, өлбөс жашоо башталат, бийик түшүнүк жашоо башталат, ошого өтүп кетесиң. Жок, өсө албасаң, анда кырсыктырып өлүп коет. Энергия да ал тээп коет сени. Топту жакшы насос менен үйлөп койсо, эски топтун бир жери бултуя түшкөндөй бир жериңде шишик же жара, же писик, же каның ууланып айтор, же рак оору деген менен өлүп каласың. Тазалайт. Ошондо аалам күчтөрү ак турбайбы? Ак, агарган. Демек, ошо агарган, өскөн гана адамдар жаңы доордо жашап калат. Ошондуктан бул ааламдык билдирүүдө берилет, ошо 7 миллиард калктын 30-30% гана калат деп, 3-төн 1 бөлүгү. Анан бул эмнеге мындай болушу мүмкүн десең, ошо энергия ичке кирди. Энергия ичке киргенден кийин сен өспөсөң, ал кысты, оорудуң. Сага каражатың да жардам бербейт, медицинаң да жардам бербейт, агым диниң да жардам бербейт, Аллаң да жардам бербейт, эч ким жардам бербейт. Азыр адамдын тагдыры өз колуна тапшырылды. Өсүү керек. Илим ал, сабак ал, өйдөлө, өс. Мен эмне кылып өстүм? Эмнеге ушу деңгээлге жеттим? Биринчиден бул жерде так берилет. Арстан алай көктөн буйрулган көк ташты дейт. Эми ошо таш өзү теңир мыйзамы тура. Ташта чоң керемет энергия бар тура. Ташта магия бар тура. Ансаганда ошо көк ташты дегендей, могу көк китепти, көктүн мыйзамын сиңирип алган, кыргызды ойготуучу, адамзатты куткарчу көктөн буйрулган чыныгы инсан. Баягы пайгамбар көктөн буйрулгандай бир өзгөртүү үчүн, ал бир чөйрө үчүн кабарчы адам болсо, мен ошол энергия иштеткен, аалам күчтөрүн иштете билген, от суу таш абага программа киргизе билген, аларды башкара билген адам. Эмне менен анатомиям гени жетилип ошолорду иштетип атам. Мен сүйлөп атам оозум менен улуулукту. А сизге энергия өтүп атпайбы? Мына ичимдеги нерсе сизге чыгып барып атат. Караңыз. Демек, ак жетет экен, аткарылат экен. А кара ойлуу адамды каралыгы кала берет экен. Чөйрөсүнө, бала чакасына каралыгы керек болсо табиятка тие берет экен. Эң башкысы күнөө болуп жазыла берет. Ошондуктан урматтуу журтум, каражаттан да алыстаңыздар, жериңиздер. Азайтыңыздар. Ал отурумдук, кичине турса туруп турар, үйүңүз турар, ишканаңыз турса тура турар. Сиз өзү алсаңыз, өз күчөңдү деги эле каражатты өзү эле алыстатып турат. Жүрбөйт азыр Кыргыздын ошон үчүн иши жүрбөй атканы, дүйнөнүн иши жүрбөй атканы, экономиканын түшүп атканы, ар бир үйдө оор акыбалдын болуп атканы бул ааламдык эле бир программа, проект. Сен өсүп кетсең, ошо байлыгың сакталып калган атат. Эгер өспөсөң, ал байлыгың ошол врагыңды, шишигиңди жана 100 000 доллар издеп атпайбы? Көп эле операция Турцияга, анан Германияга деген сыяктуу. А ошентип өзүңдүн да байлыгың жетпей калышы мүмкүн. Ал ичтеги генди башка кызматка буйруп ийбесең, анда гениң өзүңдү жеп койгон атат. Мына менин жүрөгүм, бөйрөгүм сиздерге мээрим төгүп атат. Оозум ошого иштеп атат. Оозум иштесе, демек оюм иштеп атат. Оюндагы мына ким кандай сүйлөсө, ошо ичин сөзүнөн байкасак, билсек болот экен дедик го. Демек мен бийик түшүнүктөнбү? Демек мен ичимдеги организм ошол бийик. Ушунча нерсени түшүндүрүп аткан, демек кара куш мээм дагы адамдыкынан башкача иштейт. Сезип туюу, жазуу, иреттөө, түшүндүрүү, кайра энергия иштетүү, дүйнөнү тегеретип тегиздөө, демек бул бийиктик. Анысы кандай да ошол бийиктик кызматын өтпөсө, сизде ууланып кетесиз.
Көрөрманыбыз бар, ошо суроону асыраак эле алабыз. Себеби темабыз кызыктуу. Көрөрманыбыз бар, ошо суроону асыраак эле алабыз. Себеби темабыз кызыктуу. Алло. Саламатсызбы? Айта кой, айт. Алло. Айта бер. Алло. Албай эле кой. Саламатсызбы? Сүрдөөнү кантип жеңсе болот дедим байке. Угулбай калды сенин сурооң. Мына урматтуу улуу журтум. Келиңиздер ушу жетилген генди улуулукка иштетели. Бул эмне деген сөз мына? Мен кантип утуш алдым, мен кантип акталдым. Мен аалымдын келишинче, ошо ааламдык илимди аалымдын келишинче каражат төлөп, мына элге жеткирдим. Канча жылдан бери газета, журнал мени көргөндө эле пул көрөт да, илибой редактор, илибой жетекчи. Пулуң канча дейт. Мындай касиет бир карапайым элге берсе деле чыгармаксың да. Мейли эми, пул бар экен. Пулду ошон үчүн, материалдык мирди ошон үчүн бериптир. Ошого байлангандагы телерадио, гезит жакшы экен. Мен ошону сарптап келдим. Калыстык бул. Ушу кичи балам право алганда 1 жыл болду, машина алып бере элекмин. Ага караганда эфирге төлөп атам. Гезитке төлөп атам. Китептерди чыгарып атам. Бул ааламдык иш. Аалымдын келишинче ошо кыргыз ойгонуп кетсе экен. Оор сыркоодон арылса экен, кыргын кырсыктан арылса экен деп мына какшап атам. Жеткирип атам. Кырсыктан чын эле кутуласызбы? Чын эле мен куткара аламбы? Чын эле кутуласыз. Кырсык эмнеге болуп атат дегенде, адам ааламдык милдетин кылбаса, аткарбаса, билбесе Кудайдын ачыктан эскертүүсү. Биринчи, жана 27 кырсык. Бирөөлөрдүн ден соолугунан, бала чакасынан, мал полунан, пикир келишпестиктен, байлыгынан, бийлигинен, ооматынан өңүнө өтө суу көрсөтүп коет, операция кылып коет, көзүнө көрүнүш көрүнөт, түшү иши бузулат деген мына. Эгер сен ошо улуулукка өтсөң, анын баары токтойт. Себеби ошо эне ата деле баланы уруп тилдеп өстүргөндөй өйдөлөбөсө, жаман көргөндөй, улуу күчтөрдүн ата теги арбайдын деле бүгүн айласы кетип атат. Ушу сен өспөгөндүктөн ким эле баласына жамандык кылсын? Бирок тартип, талап тегизделиш керек. Ошондуктан өсүңүздөр, өсүп кутуласыздар же өлүп кутуласыздар дейт. Өлүм деле оң келбей атат да. Өлүмдү элестете албай атасыз да. Эртең ошондо ооруга кабылып калсаңыз, ким сактайт? Бул жерде так берилет, сактоого кеч болуп калат андай оорудан деп. Ал жашына карабайт, ал 70ке чыкканда оорубайт. Туруп бир күндө кармашы мүмкүн. Бул энергия. Сиз энергияны туура иштете, мына андай эле дем, нур, ошону туура эмес иштетпесеңиз эле ал бир күнү. Мен көп мындай ооругандардан угуп калдым. Бутум сырп эле түштү, ошондой эле бутум баспай калды, ооруп калды деген сөздөрдү уктум мисалга. Ансагандай ошол энергияны туура иштетип алыңыздар. Ошо гениңиздер жетилди. Кел ошону мына улуулук иштетип атпайбызбы? Каражатыбызды, каллабызды мындайча айтканда, кара куш мээбизди, оюбузду, ниетибизди, бутубузду ушул жерге чуркап келип, чыгырган жерге барып, чалса кел деп, мына улуулук үчүн кызмат кылып атабыз. Эртедир кечтир жаның ааламга барган ата теги арбайга жүзүң жарык го, алыңдын келишинче кызмат кылдың. Адамзатка дагы жүзүң жарык го, алыңдын келишинче жеткирдиң. Аллага да жүзүң жарык го. Түнкү уйкуң деле тынчта кечинде үйгө барсаң. Мен кечке өстүм, өйдөлөдүм, ирээттедим, элге жеткирдим деп. Көрөрманыбыз бар экен. Саламатсызбы? Тез эле сүйлөй берсеңиздер. Ассаламу алейкум. Ар жагын сүйлөй бер. Салам. Ассаламу алейкум. Мейли. Саламатчылык. Аң сезим аябай алыстап, ылдыйлап калды. Элге
таарыныштын деле кереги жок. Бирок ушунча илим түшкөнүн угуп атат, канча жылдан бери өсүү керек экенин угуп атат. Бирок бир ошо тазалап болуш үчүн, тазалап өтүш үчүн бир жазалоо болуп өтөт окшойт деп ой кылам. Көрөрманыбыз бар. Кыска эле, тез эле сурооңузду айтып салыңызчы. Салам ошонун ичинде. Салам айтып анан аны күтпөй эле, жөн эле сурооңду же түшүңдү тезирээк айтып сал. Азыр телефон алуу өзү токтойт. Анткени темабызды биз көбүрөөк беришибиз керек. Мына урматтуу улуу журтум. Ошентип генибиз жетилди. Ген жетилди. Ички жан дүйнө жетилиш керек болуп атат. Эски психологиядан чыгышыбыз керек болуп атат. Эски түшүнүктөн чыгышыбыз керек болуп атат. Ошо эски түшүнүк адамды жүдөтүп койгон атат. Эски жана жаман ой, жалган сөз, ушак, уурулук деген сыяктуу алар көрсө, бул улуулук үчүн берилбептир. Көрөрманыбыз бар, саламатсызбы? Алло. Ой-бай, что не слышно? Алло. Все было так, Сөзүбүздү улай берели. Телефон албай эле коелу. Телефондо суроо берсеңиздер, мен WhatsApp номерибизди, контактыларыбызды калтырабыз, ошондон берсек болот. Мына урматтуу улуу журтум. Ошо анатомия өзү бир чоң философия. Анатомия өзү бир чоң сыйкыр. Анатомия өзү бир чоң керемет экен. Мына сөздө кандай чоң энергия иштеп атат. Сөз кайдан чыгат экен? Ичтеги ойдон чыгат экен. Ой кайдан келет? Негизи ой улуу периште деп берилет. Ой өзү теңир деп, ой өзү бир улуу күч деп. Ошо ой менен башкарчу мезгил келди дейт. Азыр ошо кыргыз мен жана менин көчүрмөлөрүм дүйнөнү башкарат деп берилет. Кантип башкарат дегенде, сиздин оюңуз менен дүйнө тегеренип тегизделет деп. Бул кандай делгенде, мына биз дүйнөнү тегеретип тегиздеп атабыз. Бийик түшүнүккө жеткен адам катары. Эмнеге тегеретип тегиздеп атабыз дегенде, могу чексиз аалам жерге түшүп алды азыр. Адам башкарып калганы калды. Биякта эчтеке жок. Сурансаң, тиленсең да эчтеке жок. Муну барып адамзаттын аң сезими жеткенде түшүнөт. Ошондо кантип ой менен тегеретип тегиздейбиз дегенде, бул жерде так берилет. Чыныгы дүйнөнүн жолун ачуучу, жалган дүйнөнүн жолун жабуучу жалгыз Сот Арстан Алай деп. Ошондо өспөгөн жолду биз оюбуз менен, талкуу менен жабабыз. Ошондо анатомиябыз, психологиябыз, өпкө, жүрөк, боорубуз ошого иштеп атат, ошол жерде отуруп алып талкууда. Ааламдык программага карап алып, эмненин жолун жаап атабыз бүгүнкү күндө? Бүгүнкү күндө медицинанын жолун жаап атабыз. Эми медицинада эч жакшылык болбойт. Медицинадан кадимкидей эл качат. Барса тетирисинче химия, тетирисинче организмин алып салат. Жан менен тан бириккенден кийин жанга медицина таасир этпейт. Кээ биринин температурасы да түшпөй коет керек болсо даарыдан. Кээ биринин давлениясы да түшпөй коет ошо даарыдан, мурун түшүп келген болсо. Себеби тан башка кызматка өтүп алды. Бийик кызматка, жанындай бийик кызматка өтүп алды. Ошондуктан таасир этпейт. Дин, агым диндердин жолун жабабыз. Себеби ал эмне кылып атат дегенде, жаңы доордо адамзатты ак карага бөлүп атат. Аял эркек деп бөлүп атат. Момун мусулман деп бөлүп атат. Арбайды жокко санап атат. Бейишти көрдөн издеп атат. Ошол пас түшүнүктүн баарын жапканда, ал эмнеден деген, кантип жабат аны дегенде, мына Чештөбөдө аксакалдар, аталар чогулуп, ата башы дегендей, ат башы дегендей, ата башында ата башалар чогулуп алып, талкуу кылганда, маселе чечкенде, биз да ошол чындыкты талкуу кылганда, биздин талкуу толкун болуп дүйнөгө кетет. Мына менин талкуум сизге толкун болуп барып атабы? Уктап калып атасыз, жеңилдеп калып атасыз,
эстеп атасыз, энергия жүрүп атабы, бутоолуңуз чымырап атабы. Анысы кандай, сизге кандай кетсе энергия, дүйнөгө да ошондой кетип атат. Мынабу сыйкыр китеп менен кошо бир чоң кереметин Кудай ыйгарды. Көктөн буйрулган арстан алаяк. Табиат аркылуу жер адамын биз багындырабыз. Табыгы илимге. Табиат бул аба, аң сезими бузулат, духу түшөт, акыл калдырат, акчасынан ажырайт, ден соолугу начарлайт. Табиат бул суу каптайт, бороон болот, экономикасы түшөт, экология экономиканы талкалайт. Ошентип анан изденет, акыры келет. Бүгүнкү түшүнүк бергенге менин тобум даярбыз. Мына кыргызга кандай түшүнүк берип атабыз, эртең адам келсе да ушундай түшүнүк беребиз. Ушу керемет куралыбыз от, суу, таш, арбай, мазар ээлери менен биз дүйнөнү тегеретип, тегиздеп атабыз. Бул чындык. А дүйнө эле таң калып атат, инопланетан келип атат. Мына дүйнө тактап чыктык го, чактап чыктык окумуштуулар. Инопланетандар талкалайт экен. АЭСти дагы Японияда ошолор кырсыктырыптыр. Керек болсо ошо Россиянын президенти айтып атпайбы, Путин? Погоду делает это инопланетяне. Мы же не виним Америку за погоду, за суровую погоду в России. Они же винят нас, дейт, за выборы, например. Караңызчы, кандай бийик түшүнүктөгү адам. Инопланетандар погоданы жасап атканын айтып атат. А инопланетандарды, мына арбайларды, биз талкуу менен башкарып атабыз. Тегеретип, тегизде. Бул чындык. Бул доор өзү. Ошол көктүн ордуна, ошондо адам көккө айланат, табиат жашылга айланат деген ошол ак-кара жоюлат деп. Көк деген ушу көк деңир кереметтерине жетет адам. Ошол акка айланып аман калат, же өлүп калат. Сиздин акка айланууңузга, периштеге айланууңузга, улуулук өткөнүңүзгө эмне жолтоо болуп атат? Ошонун баарынан чыгыңыз. Ар кандай рамка сизге жолтоо болот. Ашык иш, ашык оокат, ашык дин, ашык коркунуч, ашык сыйынуу, ашык өзүн тааныбастык бүт ошо сизге зыян алып келет. Өлүм сырын таап бердим го. Өлүм эмнеден пайда болгон? Кысылуудан, кыжаалатчылыктан. Мына бизде билимдүү адамдар бар, ошолор айтып атпайбы? Өлбөс, билбестиктен өлгөн турбайбы адам депчи. Мына кой бериңиз. Бош сезиңиз, жакшылыкты элестетиңиз, улуулукту элестетсеңиз эле анан ал утурумдук калып атат. Ушу эки гана жол калды. Улуулук өтүп кутулуу, же утурумдук менен өлүп кетүү. Утурумдукта жүрө берсең, энергия сени күйгүзүп коюп атат ичиңдеги. Жетилген ген, жетилген жан түшүп кетти да жерге. Ичке, адамдын ичине. Ал сени күйгүзүп коет, жашыңа карабайт. Бала чакаңды кырсыгып калат сиз үчүн. Каражат деп күнү-түнү башың оорутсаң, эшикке чыксаң эч ким жактырбаса, бараткан кишиге деле ачууң келсе, келатканга деле, өтүп баратканга деле эч ким деле жакпай калды эски түшүнүк менен. Кайталанма жашооңо керек болсо өзүң жакпай калдың өзүңө. Келиңиздер бир 3 мүнөт, 5 мүнөт кичине мындай терең ойлонуп көрүңүздөрчү. Жан кайда келиптир, кайда кетиптир? Доордун талабы эмне экен? Мына инопланетаны дүйнө эли тактай албайт да, ааламдан кайыптан берилди, такталды. Рак оорусун дүйнө тактай албайт да, тактап койдук. Ал эмне? Ал энергия. Бул энергия, калория деп эле билсе болот муну. Мына энергиясы өскөн адам энергия өткөрүп атат. Бирөөлөр бизге чалат, дем салат экенсиз, апам оорубат деле салып коюңуз. Эми болуптур, сенин түшүнүгүңдө дем, а менин түшүнүгүмдө энергия өткөрөм. А жан асайып калганда энергия өткөргөндө эле анан жыргап калды, башкача болуп калды, жеңилдеп калды. Сонун болуп калды. Ва батарейка асайды, ошону чоңойтуп койду. Андан аркысына эми өзүң алып кет да. Алып кел, туун, үйрөтөйүн.
кантип энергия топтош керек, кантип жөнөтүш керек, кантип иштетиш керек. Баягы пул жасагандай эле да. Пул табыш керек, сакташ керек, көбөйтүш керек деген сыяктуу эле. А пул азыркынын пулу бул энергия. Мына энергия менен сен дүйнөнү башкарып атсаң, миллиард долларыңдын бизге бир тыйын болуп калып атпайбы? Эмнени чечет миллиарддаган долларың азыр? Эчтекени чечпейт. Кана миллиарддаган долларды расход кылып спутникти учуруп атпайбы? Военный сооружениеге акча кетирип атпайбы? Эчтеке чечкен жок да. Азыр военный подготовка кылып сен элди сактап кала албайсың. Азыр мектеп салып да сактап кала албайсың. Азыр больница салып да сактап кала албайсың. Сен азыр министрликтерди ачып да сактап кала албайсың. Азыр адамзатты өстүрсөң гана сакталып калат. Ошо улуулукка жеткен адамдарда ошо улуу саясат болот, улуу түшүнүк болот. Пастарда пас боло берет. Эң жаманы азыркы бийликтегилердин өзүнө өтө чоң зыян болот. Себеби улуу күчтөрдүн улуу ишине жолтоо болуп атат. Оору, кырсык ошолордо башталат. Кыйынчылык, кубалоо, элдин жек көрүүсү. Азыр адамзатты сактап калыш керек. Ал эмне дегенде мына улуулук. Мына ден соолугуңан айыгып калсаң, мен сактап калып атамбы? Улуулук өстүрүп атсаң, сени сактап калып атамбы? Эч бийлигим жок. Жөн бир эфирден. Ал дагы кенен жетпейт Кыргыз чергесине. Азыр детсад ачып, анан мектеп курбай кое турчу. Сен азыр айылда ордолорду аччы. Мечиттерге жастык бастыкты коюп, кыргызчылыкты окутчу. Энелер ошол жерден сабак алсын, агайлар сабак алсын, энергия катуу болсун. Үйгө барса үй өзү эле тарбияланат. Алардын аурасы менен бала чак өсөт, адам болуп кетет. Азыр сен каражат үчүн шашпачы, кимиң болсоң дагы. Кимден калбаган окат. Өлүп калсаң анын баары калат. Ит тыткын болот. Кел өзүң улуулук өтүп алчы, касиетке калыптанып алчы. Анан каражат сени ээрчип жөнөйт. Азыр ишим жүрбөй атат деген эле кишилер да. Ой, ишиң кайдан жүрөт? Бул башы. Ишиңди токтотпосо сен каяктан изденмексиң? Кырсык болбосо сен каяктан изденесиң? Кырсык эми ушундай кыргын болот. Анан изденет. Жазалоодон кийин тазалоо, анан ошондон өсүү болот. Же өйдө кет, же оңго кет, же солго кет дегендей. Ошондуктан урматтуу улуу журтум, нечендеген журналисттер угуп атат, ошо эфирди көрөт. Журналисттер түшчө урутат. Ошолор иштебей атат. Бул жерде ошолор иштеш керек эле. Саясатчылар көрөт бул эфирди. Ошол жерден сөздөр жаттап бир ЖМП-ында сүйлөйт. Болбосо керемет деген, биз кыргыз жаратман деген сөздөрдү сүйлөөчү эмес эле, улуубуз дегенди. А силердин түшүнүүңөр баары бир жетпейт. Силер көп болсо аралап көрбөй атасыңар бул ааламды, бийиктикти, улуулукту. Пас эле бир уккан сөз менен калып атасыздар. Ошондуктан эгер чындап эле элди аяган болсоңор, чындап эле элдин, коомдун, кыргыз элинин, дүйнөнүн өзгөрүшүн кааласаңыздар, силер улуулукка калыптандырыңыздар. Улуулукка калыптандырсаң, сен ааламдан дагы, Алладан дагы, адамзаттан дагы дегел өсүңөндү туша аласың. Бул азыр карапайым элде касиет бар, энергия бар, ошо периштеликпи, кудайлыкпы, бир кудай сыяктуу жаратуучулук, ошолор каргап койсо оңбой каласыздар. Мына обончу деп аталган менен 15-30 эжекем көчөгө чыгып туруп, Акаев кетсин деп мантра айтып койду эле кетти го. Бакиев кетсин деп мантра айтып койду эле кетти го. Бул ооз, керемет, бул иштетип коет. Ошон үчүн эл каргабасын. Улуу күчтөр көрүп турат, окуп турат, оюңду окуп турат алар. Мына ата жолундагылар айтып атпайбы, оюңду айтат депчи, кылган жаман жакшы ишиң эмес. Ошон үчүн утуш алыңыздар. Алыңыздардан келсе чыгарыңыздар, телевидениеңер барбы, гезитиңер барбы, жеткиргенге аракет кылалы. Болгон мүмкүнчүлүгүңөрдү ушуга жумшагалы. Анан өзү курулат, заманга карап курулат.
биринчи баланы өстүрүп алсак анан мезгили келгенде да көрүп жатабыз. Мына бүгүнкү кебиз ушул болду. Ички жан дүйнөнүн анатомиянын генинин жетилгенде болду бүгүнкү темабыз. Анатомия жетилгенде ошо жетилген жаратуучулугун могу улуу кызматты мындай улуу сөздөрдү сүйлөбөй утурумдук сүйлөсөк күйөт экенбиз. Жакшыны сүйлөбөй жаманды сүйлөсөк кутубуз качат экен. Улуулукту кылбай, улуу ишти кылбай ууру кылсак 10 эсе чыгым тартат экенбиз. Ушак сүйлөсөк умайынын каарына, Кудайдын каарына калат экен, ден соолугубуз ошондон бузулат экен. Демек, жанды дагы, танды дагы Кудай ошо улуу, чоң кызмат үчүн жаратыптыр. Биз аны кор кылып алыптырбыз. Ошол чыныгы кызматыңыздарга өтүңүздөр. Гени жетилген ушу эмгегиңиздерди, гени жетилген ошол жер жемиштей мээнетиңиздерди ушу улуулукка калыптандырып алсаңыз, сизде уулануу болбойт. Жана жан менен тан биригет дагы өлбөстүк пайда болот. Улуулук сыпат пайда болот. Улуу сезимдер иштейт. Улууштук сыпатка калыптанасыздар. Ошентип гана бул доордун талабы арбайга айлануу, периштеге айлануу, улуулукка калыптануу. Ошондуктан гениңиздер жетилди. Эгер муну пайдаланбасаңыздар күйөт. Оорум неден пайда болуп атат? Ал медицина жок азыр. Санабай деле коюңуздар. Кайрылбаңыздар деп берилет. Себеби Кудай ооруну көкүрөктү ойготуу үчүн гана берип атат. Ал алтын доорго чейинки инсандардын иши болгон, таасир берген. Азыр кол күчү медицина айыктырууга жардам бербейт. Ошондуктан каражатыңыздарды, убактыңыздарды, энергияңыздарды улуулукка гана иштетиңиздер, утурумдуктан чыгыңыздар, урматтуу улуу журтум. Бизге бөлүнгөн убакыт байыды. Менде да ошо күнүгө өсүү, күндөгө жаралуу, күнүгө жаңылануу болуп турат. Кээде телефонго жооп бере албай калам, кээде 1-2 суткадан араң жооп берем, бирок ошончо дагы биздин Лебединовкада ордобуз бар. 2-4-6 күнү эртең менен саат 10-до сабак болот. Келип бир катышсаңыздар, мындан да терең башкача энергия иштелет. Көп нерсеге көзүңүздөр ачылат. Андан сырткары ошол YouTube'да барбыз, Facebook'та барбыз. Анан ошол WhatsApp номерибиз 706-988-188. Ар жуманын 1-4 күнү кечки саат 7-де жолукканча сак саламатта туруңуздар. Ошо өткөн энергияңыздар кабыл болсун. Ошо энергия өткөндө алар энергия да периштелер, арбайлар качкан касиетиңиздер үйүңүздөргө, ден соолугуңуздарга нурлар, сырлар жайгашып, ошо операция болуп, ошо алган энергияңыздар өзүңүздөрдүн жан дүйнөңүздү өстүрүүдө, өсүүдө, өзгөрүүгө бир кызматын кылып берсин. Сак саламатта туруңуздар.